Бул жака көңүл бура турган болсок, мынакей ушундай жуылган таза жүндөр келет. Бүт упакованный. Ондай каптар менен. Жумуштун башталышы, иштин башталышы ушул жерден башталат, мынакей туугандар. Жүндөрдү бошотуп, каптардан чыгарып, дем алдырып бираз. Андан кийин ошо экинчи процесс могул. Жүн тытып, рулондоп дайындап, анан үчүнчүсү тил жактан кийиз дайындайт экен. Ал жактан бай илгерки чоң апалар тепкилеп кийиз жазачы эле. Бул жакта 4 кийиз жүктөлөт экен. 1 сааттай тепкиленет экен бул жерде. Анан кийин моун жайылат. Көрсөңүздөр. Андан кийинки процесс баягы шыгырдак, кала кийиз ушундай. Тактаныкы, бул мына жүндүкү. Булар журкан окшойт, а? Жанагы магазиндерге билбек салып койчу. Экологический таза. Жеп жеңил. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын. Мындайча айтканда бар термо стойкий да. Таза. Экологиялык таза. Журкандар. Анакей. Толук процесс могул жерде көрсөтүлгөн сүрөттө. Анакей биринчи ошо жаңы эле тарткан жүндөр келет, тыткан немеге жүктөлөт, рулондолот, жуулат. Заготовка мынакей. Ушундай процесс менен бул жерде мынакей толук продукция ошо жүн келип, бул жерден кийиз болуп, журкан болуп чыгат. Анан кийизден жасалган мынакей чокойлор, бут кийимдер карасаңыздар. Анан бул жерде ошо боз үйгө колдонгон кийиздер көрсөңүздөр болот. Мынакей үйгө дагы кооздук катары ил койсо жана илгери боз үйлөрдүн киребештеринде, үйлөрдүн киребештеринде турчу эле ушундайлар. Мынакей көрсөңүздөр. Жүн жүктөлөт экен. Конвейер тартып берет деди карай. Бул жактан жүн тытылат, иншалла. Бар тытылып. Анан экинчи неме процесс боюнча бул жака жүндөр чыгып, алды менен конвейер менен мондай готовый заготовка болуп, бияка рулон болуп. Буккада берге саласың, жүндү нары көстөй алып берет да, нар жагын тап койсоң. Жүннү бияка таштап атасың. Конвейер менен өтүп кетти деп тарайт. Оп, бисмилла. Бул тарак турбай, бул тыткыч. Тыткыч. Лентага чөп, лентадан тигил жака чөптөн пресс болуп, анан кайра биягына. Мынакей туугандар. Игла деген болду. Полный процесс экен, жактан жүн деле жүктөйсүң, бияктан таза и рулон болуп бияктан. Кийиз болуп чыгат да. Бул тебелеп тагыч. Бул заготовка экен да, кийиздики заготовка. Бул баягы кийиз тепкилегич, мындайча айтканда илгери чоң апалар бут менен тепчү эле. Современный ушундай станок экен, готовый мынакей моторчик менен. Төрт кийиз жүктөлөт экен. Бул экинчи процесс. Бул ошондо канча убакыт бул жерде? 1 саат иштетет. 1 саат иштейт, а? Анан кийин уже бул жака жаймай, а?
мынакей толық процесс. Мынакей туғандар, машалла. Экологически таза киіз. Мынакей мындай шырдақтар. Машалла. Қалаған дизайнда, қалаған размерде. Бұл дайын киіздер. Боз үйдің киіздері. Шындай тоғылықтап ұрып, дайындап қойшат екен. Тап-таза жүнден. Бұл ошымды таза меринос жүннен, меринос қойдың. Тұтмадан өткен, тарақтан, тұтылған. Игладан өткөзүп береді. Атайын жұқара қылыпсыңар, тест той қылып. Жұқа қылып қалың қылғанда, өткенде бұны. Ошол самый раска. Бұны салыштырмалы қылып, Бұл ошында не отыр? Бұл пахта. Кеуестен жазалған екен, туғандар мынакей. Дағы бір отдел ошо жаңанен айтып отқан жұрқандар. Таза жүнден, бұл жаңанен айтып өткендей өте жылы қышқысын, жайқысын, салқын. Ошондой эле жеңил аябай. Бұл жерде екі размерде шығады, односпальный, двухспальный болып екі размерде шығады екен. Көріністер. Таластың өзінен шығады. Таластың өзінде, иншалла. Бұл болса, ошо жаңағы заготовка қылып, кассета тыштай тұрған стол. Ушундай эле мына жүндөр ушул жаңанен. Меринос қойдың жүнү. Машалла, мына кетіп оңдар. Бұл меринос